Бүгін билим берүү тарыхындагы эң орчундуу окуя, Кыргызстандагы эң жакшы президенттик лицей салынды, эң мыкты окуучулар тандалып келди, эң мыкты мугалимдер бул жерде сабак берет. Анда эмесе сөздү ушул лицейди ачуунун демилгечиси болгон Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровго сөз берүүгө уруксат этиңиздер. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, кадырлуу Көл каласынын тургундары, бүгүнкү салтанаттын кымбаттуу катышуучулары. Көзү менен эмес, көдөнү менен кыргыз элинин эртеңки келечегин көрө билип, акылын азык, каруусун казык кылып, акылга алчап, жети өлчөп, бир кесип иш кылган Кыдыр аке, Тилекмат аке, Карга аке, Садыр аке, Сарт аке, Мойт аке, Карач аке жана башка кайталангыс калк каймактарынын көчү улансын деген асыл максат изги тилегибизди ишке ашырууга кадам жасаганы турабыз. Тагыраак айтканда, Ысык көлдүн чок жүрөгү болгон касиеттүү Чолпон Атада таланты ташкындаган, шык жөндөмү менен айырмаланган, республиканын булуң бурчунан атайын сынак менен тандалып алынган зээндүү балдарыбыздын башын бириктире турган Акылман лицейи келечек ээлерине эшигин кеңири ачып турган маалы. Билим берүү тармагындагы мына ушундай мыкты саамалык менен жалпы кыргызстандыктарды жана сиздерди чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ооба өлкөбүздө өзгөчө шыктуу балдар арбын. Кут бир келет, бакпасаң кетип калат, бак бир конот, үйлөсөң учуп калат, өчүп калат дегендей, учурунда Жусуп Баласагын бабабыз таамай белгилегендей, дал ошондой шык, талант, жөндөмдү бага билип, ага астейдил мамиле кылуу зарыл. Бүгүнкү күндө таланты, жөндөмү менен айырмаланган балдардын өзгөчөлүгүн өркүндөтүү маселеси илимде дагы өтө актуалдуу болуп турган учур. Мына ошондуктан өлкө аймагындагы мындай таланттуу балдарыбызга ар тараптуу колдоо көрсөтүү мамлекетибиздин негизги милдети, башкы саясаты катары саналат. Мамлекет камкордукка алып, атайын лицей уюштуруу менен мындай балдардын акыл ой чабыттарын ачуу, өзгөчө ыкмаларды колдонуу аркылуу андан ары өркүндөтүү, жалпы билим берүү тармагында эле эмес, өлкөбүздүн өнүгүшүнө, келечек муундун туура багытта тарбияланышына баа жеткис салым болот деп эсептейм. Өлкөбүздүн булуң бурчунда байкалбай жүргөн, катылып жаткан зээндүү балдарды таап, өзгөчө камкордукка алууну колго алсак, мамлекетибиздин жаркын келечеги камсыздалат деп айтсак дагы жарашат. Биз ар дайым балдар биздин келечегибиз деп айтып келебиз. Эми айтып эле тим болбой, Акылман лицейин түптөп, алдыга коюлган максатыбызды ишке ашыруу менен жалпы мектептерде ар бир окуучунун талантын ачууга, алардын катарынын көбөйүшүнө өбөлгө бололу деген ниетте турабыз. Бул максатта мектеп окуучулары арасында ар кандай кароо сынактарды, билимин аныктоочу олимпиадаларды системдүү түрдө уюштуруп туруу негизги иш-чарага айланышы зарыл. Ааламдашуу доорунда ар бир бала уникалдуу. Искусство айдынында болобу, спорт жаатында болобу же билим берүү тармагында болобу, азыркы тил менен айтканда чыгармачыл, интеллектуалдык, академиялык шык жөндөмдүү балдарды ача билип, билим берүүнүн жаңыча жолуна түшүү мезгил талабы болуп турат. Акылман мектебине өткөн окуучулар күнүмдүк турмуштун башка иштери менен алагды болбой, кесипкөй мугалимдердин көзөмөлүндө лицейде күнү түнү бир багытты, бир максатты көздөп, ийне менен кудук казгандай билим алышат деген чоң үмүтүм бар. Кудай тилегибизди берип, Акылман лицейи ийгиликтүү иштеп баштаса, мындай билим уялары дагы да кулачын жаят. Акылман лицейинин ардактуу эмгек жамааты ааламдашуу доорунда билимдин, илимдин күчү барган сайын бааланып, жаңы табылгалар, жаңы ачылыштар менен коштолууда. Ага жараша улам кийинки муундун балдары дагы өзгөчө. Мындай шартта сиздерге аябагандай чоң милдет жүктөлүүдө. Өзгөчө ыкма, жаңыча мамиле менен бөтөнчө шыктуу балдардын жан дүйнөсүнө сүңгүп кирип, тарбия берип, терең билим берүү сиздердин колуңуздарда турат.
Президенттик лицейдин ачылышы менен бүт республиканын көңүлү сиздердин мектепте, сиздердин иште, сиздер окуткан балдарда болот. Силер окуткан окуучулар бир лицейдин эмес, жалпы Кыргызстандын сыймыгы болушу керек. Андыктан күнү түнү изденип, өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасын иликтеп, конкреттүү натыйжа чыгарасыздар деген ойдомун. Ардактуу агайын туугандар, дүйнө агымына жараша Акылман лицейинде математика, физика, химия, биология предметтерине басым жасоо мерчемделүүдө. Сабактарды англис тилинде окутуу дагы максатка ылайык деп турабыз. Ошону менен бирге бүгүнкү күндө тарбия маселеси дагы өзүнчө бир көйгөйгө айланып баратканын эске алып, бул билим уясында улуттук нарк насилге, таалим тарбияга чоң маани берилерин баса белгилеп кетейин. Мына ошондо дене боюна элибиздин нарк насилин сиңирген интеллектуалдык, илимий жана чыгармачыл дарамети бар өзгөчө зээндүү балдарды тарбиялоого жетишсек, биз Акылман лицейин ачуудагы максаттарыбызды, Кыргызстанда интеллектуалдык жактан өнүккөн муунду калыптандырууну, өзгөчө шыктуу балдарды окутуунун жана тарбиялоонун бирдиктүү системасын ишке ашырган болобуз. Урматтуу мекендештер, мынакей саналуу күндөрдөн кийин биз үчүн эң кымбат саналган эгемендик майрамын белгилегени турабыз. Мен эгемендигибиздин пайдубалын дал ушул ата бабаларыбыздын жолун улаган, нарк насилин туу туткан, заман агымына жараша жаңыча ой жүгүртө билген, акылы толук, билими жетик, мекенчил жаштарыбыз бекемдейт деп айтармын. Андыктан кызыл тасмасы кесилип жаткан билимдин даңгыр жолуна жаңыдан кадам шилтеген Акылман лицейинин арышы кенен болсун, өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн, жаркын келечек үчүн жан үрөп иштей турган эмгек жамаатынын аракеттерин ийгиликтер коштосун, жараткан жалгап, алдыга койгон асыл ой максаттарыбызга чогуу жетели. Ал эми бул лицейге мыктылары деп тандалып алынган өзгөчө шыктуу балдарга мен ак жол тилеймин. Жолуңуздар шыдыр, колдошуңуздар кызыр болсун дайым. Кызыр колдошуңуздар. Экиден бала жатат экен да? Экиден бала. Шкафтары. Бар бөлмөнүн шкафтары. Ал кайсактан келдиңерби? Bir aydan var mı ekiden üstten? Dostlarlar, padraşkalar var mı çok var? Kan ayda başta sen ne yaptın geldin? Akman'dan geldin ha? Sen? Ben Aşobas'ın Karasır ayının Karaşay ayında geldim. Sizce? Kısıklı babasının Tonguray'ın Eşberek'ten. Tonguray'ın Eşberek'ten sizce? Ben şu yoldaşınız bir şey şarkı soktu. Sizce? Чёрный сокол район Касумовой. Иссыкаль область Жетёргский район село Тамара. Иссыкаль область Жетёргский район Тосырайлы. Sizce? Нарын областының Нарын районының. Нарын район дейсіз? Sizce? Талас облысы, Талас районының Тамашақысайды. Sizce? Талас облысы, Базақұлын районының Злайайлы. Жақшына, бүт республика бойынша. Жеті область әрбіріне процентті Bir орынға 17 бала таймашты. Тең шықты. Бұл жерде мұғалім, биология мұғалімі, екі өзі шетелдік, сабақтар англис тілде. Бұл деген. Саламатсыңар? Қайсы сабақ берді? Биринчиден техника безопасности химия сабағында сыныпташ керек. Ушинтип аябай көп чыккан кислородду ушинтип эметип алабыз, сактап алабыз. Birden köpürtür. Жақсы оқуғылар, ежей ағайларынан тұқтылар, мақұл ба? Анан барлығы бір туғандай болып жүрілер. Бөлінбе бөлі, мақұл ба? Bir tuğan bir ülkede olur, birbirine koldak,
ынтымақта болуға, иә? So when you come to the board, Афори қандайсыңар, жақсы ма? Жақсы ма мектеп? Қыздарыңыз көп екен. Англис тілі. Жақсы ма мектеп? Жақсы ма мектеп? Несіменен жақсы? Азалым. Біріншілі тазалығын көрдіңіз. Гөл жақты ма гөл? Бардыңар ма гөл? Түштің өр ме? Гөл көрдіңе апар түсіп қойған ба? Жоқ, қарап болады. Воспитательный сөзсіз жанында болсын. Қырсық болсын. İyi geldik. Жақсы оқу болды, ма? Ашқана? Қауырлар şu постоянно işleyip тұрған туалар, же көңіл қойылар? Постоянно. Дайыннан ішкі оқушысына алып кел. Қанша оқушысына? 500. Жақсы деп екен, условиялар бар ма? Шарттар бар. Бұл комфортталардан да işleyip. Таза қармалар. Таза екенде балаларды балдарға тамақтар беріп. İndi şəhərlər таза қармалар, doğrular пайда болып кетпесін. Санитар талаптарға шарттар. Негізде берекет. Тегерек кетті. Ката тәртіп түрелі, әзілене башқалар. Ова, чөпсі бірдекелерді айда қашқа? Қарағайдан. О жерге şu spor площадь. Мұғалімдер екен да, 25 мұғалім болдыңар ба? азырынча кошумчадағы кружоктор болгондо дагы алабыз. Қандай тәртіпте таңдалып келдіңер? Конкурс негізінде келдік. Тәжірибемен, стажменен. Bir ügülöдөй кылып, bir туғандай кылып, бұл сілерден зависти, ал оқушылардан емес. Ошондой кылып тарбиялагыла, bir туғансыңар, bir ügülöдөйсүңөр, bir нанды тең бөлүп жеп, bir абадан дем алып, bir сууну ичип аткандан кийин bir туғандай болуп калыш керек. Ошондой кылып тарбиялап өстүрүшүңөр. Максатыбыз эмне бул мектепти ачканда? Бул биз азыртадан баштап келечегибизге фундаментти бекем куялы деген максатта. Азыр мына 7-ci класты алсак, булар эмдиги жылы 8 болот, аркы жылы 9 болот, анан 10, 11, 12, 11-ci класты бүтүп чыгат. Ошондо анан ушинтип отуруп биз алдыда келе жаткан бир 15-20 жылдын ичинде биздин Кыргызстандын келечек тагдырын чече турган балдар кыздарыбызды өстүрүп алышыбыз керек. Мына 30 жылдан бери көп көңүл бурулбай, чар жайыт болуп, дүйнөгө тарап кеттик да биз көрдүңөр. Кыйын азыр биздин профессионал адамдар, мындай профессорлор чет өлкөлөрдө жүрөт көбүнчөсү. Мына ошол эле мугалимдер, врачтар кошун өлкөлөргө кетип калган, зарплаты чоң депчи. Же болбосо баягы билимди жакшы берет деп ошол жака чыгып кеткен чет өлкөлөргө. Биз деле мына ушундай шарт түзүп берсек, билим берсек болот биз деле. Ошол эле Лондондогудай билимди биз бере алабыз, Европадагыдай, Америкадагыдай дегендей. Жетип тура эмеспи? Алардын 2 башы 4 колу 4 бүтү жок да, биз окшош эле адамдар алар деле, сиз окшош эле мугалимдер тарбиялап чыгарган ошол балдарды, ошол окумуштууларды дегендей. Ошон үчүн ушул мектептен улам барган сайын, улам чыгарып отуруп, келе жаткан бир 30 жылдын ичинде биз профессионал жакшынакай профессорлорду, окумуштууларды чыгарып алышыбыз керек да, билимдүү, илимдүү адамдарды тарбиялап алышыбыз керек. Мына ошонун баары сиздердин колуңуздарда. Ошолорду өстүрүп, чыгарып, уядан учуруп мынакей. Кийин сиздер карыган кезде ошолор келип сиздерди тиги сыйлап, баягы билим берген билимиңерди барктап ушинтип турат. Эжейим болгон ушул мага тиги сабак берген деп аябай жакшы карагыла. Өз балдарыңардай карап мындай кырсык болбосун деп неме кылып, ата-энеси аманат кылып силерге жиберди да, ушу мугалимдер бар, воспитательдери бар деп, өлкө жетекчилиги бар, министрлик бар деп. Силерден только эмгек керек, билим берүү керек, балдарды өстүрүп чыгуу керек. Улуу окумуштууларды өстүрүп чыгарышыңар керек бул жерде. Максат ошол бул мектепте.